Арзан баадагы темада видеобузду күтүп жаткан биздин көрүүчүлөргө мына эми кезекте ушул видеого келди. Бүгүн 1-ноябрь 2020-жыл, апта-күнгө жекшемби. Биз Сош шаарында Жапалабуна базарынан видеолорду тартууну улантуудабыз. Азыр эми көбүн эсе 150 000 сомдун нарак берагындагы унааларды эле тартып кетебиз. Баасы. Ошонун катарындагы мына Mercedes-Benz E-класс, ушундан баштайлы 124 кузовта. 1990-жылы чыгарылган, объему 2, коробка механика, баасы 150 000 сом. Деп кагазында да жазылып турат, люк бар экен. Уна жабык болсо керек, жабык. Көрсөтүп берейин. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтүү. BMW 3-серияда 1991-жылы чыгарылган, объему 1.6, коробка механика, механика экен. Люк бар. Бунда айтылыш баасы 150 000 сом. Mercedes-Benz E-класс 124 кузовта 1988-жылы чыгарылган, объему 2.3, коробка механика. Айтылыш баасы 140 000 сом. Салон тартканга мүмкүнчүлүк болсо сөзсүз тарткан аракет жасаймын. Кээ бирде тартылбай калса анда бир өзүнүн себептери болот, белгилүү. Тартылбаган туура түшүнүп коюңуздар. Бардыгын тартканга мындай мүмкүнчүлүк шартта болбой калышы мүмкүн. Deo Magnus мындай линзовый. 2001-жылы чыгарылган, объему 2, газ. Заводской газ дабы бу? Заводской газда дейт. Баасы 120 000 сом. Коробка механика. Салонда көрсөткөн аракет жасайлы. Кожаный салон дейт, мынаки кожа экен чынында. Мынаки заводской газдыкы, ошол кнопкасы бар. LPG деп жазылып турган. 4 айнектен электро көтөргүчтүү, кондиционер бар, гидравлика да бар, жакшы. Подогрев барбы? Бар. Могу жеринде алдыңкы отургучтарда подогрев сидений да бар экен. Volkswagen Venta. Мына эсин байланыш номерлери, жана машинанын жылы, кыймылдаткычтын көлөмү да жазылып турат. 1993, объему 1.8. Айтылыш баасы 160 000 сом. Айтмакчы, негедир кымбат баалуу 30 000, 20 000 доллардык унааларды тартып атканда ээлери мындай жакшынакай эле кабыл алуу менен көрсөтүп машинасын тартылып атты. Негедир мо арзан унааларга келгенде эле көпчүлүк унаалардын ээлери, көпчүлүк эмес, айрымдары мындай тартыргысы келбей, мындай тартпай эле койгулашы деп көпчүлүк ушундай суранып атат. Эми билбейбиз. Биз эми только мындай жардам эле беребиз. Биз мисалы үчүн биздин канал аркылуу да канча унаалар сатылып аткандар көп. Ошого байланыштуу эгер бизден чыкса, мындай пайдасын эле берет деп ойлоймун. Эгер ошондой деп сиздер да кошулсаңыздар, жазып коюңуздар. Ушундай сөздөрүмө кошулам деп. Audi 100 1987-жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 2.3, коробка механика. Баасында мына маалымат кагазында жазылып турат, жакшы. 130 000 сом.
Arka жағынан görünüşü. Salon oturuşları жақсы ahvalda. Жақсы ahvalda eкен. Salon өзі деле негизи жақсы сакталган. Анда торпедаларына жарака кеткен жерлери жок. Мындай люк дагы бузулган эмес экен. Жакшы эле. Баа кылыштыбы? Баа кылышты. Канча кылышты? 120 кылдыбы? Жакшы. Эми кичине кошсо бере бересиңер, Болду. Mercedes-Benz E-класс. 124 kuzovda 1991 жылы чыгарылган, объемы 2.9, дизель, коробка автомат, люк бар. 3 баласы жүрөт. 150 миң сом, айтылыш баасы. Алдын кайнектери электро көтөргүчтө, электро күскүлөр. Mitsubishi Karishma 1998 жылы чыгарылган, объемы 1.8, есіміне байланыш номери. Номерлери так айтканда. Алмашуу жолдору да бар экен, азыр эсинен сурап билип берем. Ага чейин арканкы көрүнүшүн көрсөтөлү. Фаркоп бар. Кузов хэтчбэк эмес, бул лифтбэк. Bunun кичине лифтбэктердин айырмасы мындай седанга окшоштуруп туруп, анан кийин чыгарып кеткен. Бирок багажниги мындай айнеги менен кошо ачылат. 4 айнектен электро көтөргүчтө блокировкалары менен айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар. Так. Климат контроль электронный, авто. Мотор коробка жакшы дейт, электро күскүлөр, отуруштары деле нормально болду. Но бул жакта дагы коопсуздук жазыгы бар экен. 4 коопсуздук жазыгы отуруштарда дагы. Капталкы жагынан ачылат. Так, бунун баасы канча эле бул? 150 миң сом деп атат. Эми алмашуу жолдору бар окшойт, Бар. Кандай унааларга же неге? Эми бизге доплата болсо жылатындар. Үстөк акчасын кошуп берсе дейт, кандай уна болсо деле алмаша берет, бул берет, Болду. Мына урматтуу көрүүчүлөр, сатылган унаалар болсо да сөз тартканга аракет жасаймын. Бул Volkswagen Golf 3 сатылды азыр. 1993 жылы чыгарылган, объемы 1.6, 110 миң сомго. Volkswagen Golf 3 1994 жылы чыгарылган, маалымат кагазында баасында жазып койгон, 150 миң сом. Кыймылдаткычтын көлөмү 1.8, мына эсин байланыш номери жакындап дагы көрсөтүп атам. Оз2 дагы айтып кое берейин, кээ биркилер жакшы көрүнбөй атат деп калат комментарийде. 772 41 41 15. Мындай уюлган жистерде экен, дөңгөлөктөрү. Салону кожаный чехол кадалып тура. Жакшы. Volkswagen Golf, Passat B3 1988 жылы чыгарылган, мына эсин байланыш номерлери. Кыймылдаткычтын көлөмү 1.8, айтылыш баасы 100 миң сом деп атат. Opel Vectra 1995 жылы чыгарылган, объемы 1.6, люк бар. Бул жагында дагы спойлер, стоп сигналы менен. Салон көрсөтөлү, айдоочуда airbag бар. Коопсуздук жазыгы. Так, айнектери жөнөкөй эле механикалык түрдө көтөрүлүп түшүрүлөт. Айтылыш баасы 120 миң сом. Deu Leganza. Краска белгилүү элек.
1998 жылы чыгарылган, объемы 1.8, коробка механика, люк бар. Төрт айнектен электро көтөргүчтүү, электро күскүллөр, айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жаздыгы бар, электроклимат контроль, авто подлокотник бар, жакшы эле комплектацияда экен. Айтылыш баасы 100 000 сом деп атат. Багылыштыбы? Багылып атышат. Канча кылып атышат? 60 000. Канча эми? 80 000 дештүү. 80 000. İşine koşsa beri öğrensin ara. Oldu.